күчтүү кубат менен заманбап технология жетишпейт. Биз бул нерсени Кытайдан үйрөнүшүбүз керек. Эскерте кетсек, Кытай жана Тажикстан ортосундагы дипломатиялык карым-катнаш 1992-жылы орногон. Ошол мезгилден бери эки жактуу товар жүгүртүү 300 эсеге өскөн. Казакстан президентинин элге жасаган кайрылуусу коомдун ал-акыбалын жакшыртууга багытталган. Парламент Мажилисинин депутаты Азат Перуашевдин пикиринде, өлкө башчысы белгилеп өткөн милдеттер адаттагыдай казакстандыктардын өмүр сүрүү деңгээлин көтөрүүнү көздөйт. Дүйнөдөгү туруксуздук доорунда өлкө жашоочуларынын жашоо шартын жакшыртууга болушунча мүмкүнчүлүктөр караштырылган, дейт депутат. Нурсултан Назарбаев кезектеги кайрылуусунда билим берүү менен саламаттыкты сактоо тармагындагы жеткиликтүүлүктү, турак жай менен камсыз кылуу сыяктуу маселелерди чечүүгө басым берилип, сөздөн чыныгы ишке өтүүнү тапшырды. Задачи, которые поставил президент, они ориентированы. Президент берген тапшырмалар алыскы келечекти жакшыртууга эмес, дал азыркы убактагы адамдардын өмүр сүрүү сапатын жакшыртууга багытталган. Бул кезектеги кайрылууда аныкталган милдеттердин бири. Коомдун жашоо шартын көтөрүүнү көздөгөн максаттарды аткаруу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Ага керектүү каржы караштырылган, ошондуктан милдеттүү түрдө ишке ашаарына ишенем. Я считаю, что